Бүгін 25 ноябрда Бишкектегі Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Улуттық филармонияда болып жатқан бірінші елдік құрылтайға Қырғызстан бойынша 1072 делегат қатысуда. Алардың ішінен 924 еркектер болса, 148 аялдар. Бұл жөнінде мамлекеттік хатшы елдік құрылтайды ұйыштыру комитетінің төрағасы Сүйінбек Қасманбетов білдірді. Маалыматқа лайық Баткенден 71, Жалалабаттан 147, Нарындан 128, Оштон 179, Таластан 76, Чүйден 218, Ысықкөлден 127, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30, ал эми чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 26 жана диний конфессиялардан 10 делегат шайланды. Башында курултайга 1074 делегат катышары айтылган. Курултайга өлкө башчы Садыр Жапаров, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, өкмөттүн мүчөлөрү жана укук коргоо органдарынын жетекчилери катышууда. Курултай институту былтыр 5 майдан тартып, күчүнө кирген конституцияда жазылган. Анда ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Бирок ушул жылы май айында парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун четке каккан. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 1 элдик курултайды ноябрда өткөрүү тууралуу жарлык чыгарган. Баш мыйзамда элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын деп жазылган. Ал кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Элдик курултай президенттин жыйынтыктоочу сөзү менен аяктай тургандыгы маалым. Кыргызстанда президенттик тактыга жеткендер монстрга айланат экен. Бул тууралуу бүгүн 25 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан элдик курултайда Ош облусунун Кара Суу районунан делегат болуп келген жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова билдирди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге президенттик башкаруу болбойт экен. Башынан кандай кыйынчылык өтсө дагы, кимиси болбосун президенттик тактыга жеткенде монстрга айланат экен. Ошон үчүн биздин өлкөдө президенттик парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл. Биринчиден мына азыр эле айттыңар, Кечиресиздер, давай угалы, азыр анын үстүндө намаз жумага чыгыш керек, убакыт келип калды. Менин убактым азыр кетип калды, ошону эске алып койсоңуз төрага. Ар ким өзүнүн оюн курултайда айтууга акысы бар. Мен билем, кээ бирлериңер областтын, бийликтин, балким өзүнүн чечими менен ошол жактан келгенсиздер. Бирок менин сөзүмдү бөлбөй турсаңар. Урматтуу төрага, менин убактымды кайрадан берип койсоңор. Биринчиден мына ушундай сунушту айтат элем. Бул маселеге кайрылып келиш керек. Садыр Нуркожоевич, анткени сизден кийин кандай адам келет? Өлкөнү каяка алып барат? Президент Садыр Жапаров Кыргызстан кандай аскердик техникаларды сатып алып жатканын айтты. Мен кызматка келгенде брондолгон аскер техникаларыбыз жок болсо, бүгүн дал ушул коопсуздук маселесине республикалык бюджеттен болуп көрбөгөндөй каражат бөлүнүп, Тигр маркасындагы атайын бронетехникалар, оор жүк ташуучу аскердик унаалар, байрактар тиби 2, акынжы, ак сүңгүр соккуруучу учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактын жана аскердик техникалардын заманбап түрлөрүн сатып алдык. Өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактоо, чек ара коопсуздугун камсыз кылуу, чек ара тилкелерин тактоо маселелеринде сиздердин бийликке болгон ишенимиңиздер бекем болушу керек. Ошондой эле өлкө башчысы курултайда кемпир-абад маселесинин келишимине каршы болгондорду сындады. Кемпир-абад маселеси боюнча ар бир аракетибиз мамлекеттин кызыкчылыгына багытталып жатканын жергиликтүү эл дагы, республикалык деңгээлдеги аттуу баштуу адамдарга, чек аранын чечилишине күмөн санаган мекендештерибизге дагы ийне жибине чейин чечмелеп түшүндүрүп бердик. Чек ара маселеси 2 жол менен гана чечилет. Бири тынчтык жолу менен сүйлөшүп, тил табышып, же алмашуу жолу. Экинчиси согушуп жеңип алуу. Бул дүйнө жүзүндө тээ байыртан келе жаткан кеңири тараган ыкма.
Чек араны чечүүдө Кыргызстан демократиялуу, укуктук мамлекет катары ар дайым тынчтык жолу менен чечүү позициясына бекем туруп келет жана мындан ары дагы дал ушундай позицияны карманат. Ал эми бул көйгөйдүн чындап бир жаңсыл болуп чечилишине каршы болуп, кемпирабатты бетке кармап, маалыматтарды, фактыларды, чындыкты бурмалап, элдин аялуу сезимине ойноо менен жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууну көздөп, өлкөдө туруксуз абалды жаратып, коомчулукту ары бери чайкоого ниеттенгендердин аракеттери ишке ашкан жок. Эске салсак, Кыргызстанда кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30га жакын саясатчы, активисттер жапырт башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынды. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Президент Садыр Жапаров журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылгандыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу билди. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев айрым жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Соттун чечими ушундай болду. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери соттун чечимин гана аткарды, деди ал. 23 ноябрда Бишкек шаардык соту журналист Болот Темировдун ишин карап, аны Кыргызстандан чыгаруу чечимин кабыл алган. Ал эми биринчи инстанциянын өкүмүнүн калган бөлүгү күчүндө калтырылды. Сот чечими окулган соң Болот Темировду милиция кызматкерлери күч менен алып чыгып, унаага салып кетишкен. Кийин белгилүү болгондой, Темировду Манас эл аралык аба майданына алып барып, Орусияга учакка салып жиберишкен. Эске салсак, 27 октябрда прокуратура Болот Темировго карата чыккан райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылган. Ага чейин Бишкектин Свердлов райондук соту журналистке карата ачылган иштерде кылмыш иштин курамынын жоктугуна байланыштуу аны актаган. Ал эми документ жасалмалоо деген беренеси боюнча айыптуу деп табылып, бирок иштин мөөнөтү эскирип кеткенине байланыштуу жаза чара чегерилген эмес.